Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн мына 2021 жылдын 22 январы Аллах Тааланын буйругу менен бүгүн ыйык жума күнүбүз экен. Барыңыздардын жумаңыздар маарек болсун. Кылган ибадаттарыңыздар албетте кабыл болгон болсун дейли. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай өзгөчө бир погода болуп атат. Geçe bir cuma özünчө январда турсак дагы апрелдей болгон погодада болгонбуз, күн жылы болгон. Эми ар бир мезгилдин өзүнүн керемети болгону жакшы. Мен бүгүнкү теманы ушул кече соц тармактардан окуп калдым. Бир өзүнчө бир мындай тема болуп калды да. Кече жакында толук датасын билбей атам, мына фарм агентстволорду жыйын кылып, ошол жерде журналисттер жыйынды тартып чыгарышканда ошондо бири айтты, пандемия учурунда баалар кымбаттаган жок депчи. Бул негизи ушул саламаттык сактоо министрлигине бул сөздү айтыш мындай уят да. Фарм агентстволор болобу, министрлер болобу, бул сөздү айтыштын өзү негизи уят да. Бул айткан киши мен билбейм, каяктан келген киши, Кыргызстанда эле жүргөнбү же башка жактан асмандан эле түшүп калдыбы депчи. Себеби баарыбыз эле көрдүк да, ошол пандемия учурунда дары өтө кымбат болду. Аны баарыбыз билебиз, дарыга жетпей жүргөндөр болду. Ошол именно дарынын айынан канча адамыбыз кетип калды, кайтыш болуп, бул дүйнөдөн коштошупчу. Анан бүгүн уялбай чыгып, анан дары кымбаттаган жок дейт. Негизи мен айтат элем да, бизде бул пандемия учуруна чейин эле дары кымбат болчу, салыштырмалуу кымбат болчу. Биз мынагы Facebook'тагы активисттер, жаштар баарыбыз биргеликте жүрүп, ошол пандемияга чейин эле какшап жүргөнбүз. Биз аптека монополиясы качан жоюлат деп ошол кездеги саламаттык сактоо министрлигине, ошол кездеги өкмөт башчыларга, өкмөттөргө биз кайрылууларды жазып, талаптарды коюп келгенбиз. Качан каралат деп. Бирок тилекке каршы ал маселе боюнча эч ким көтөргөн дагы жок, эч ким караган дагы жок, уккан дагы эмес. Анан пандемия учурунда бул тем более да, бул пандемия жогунда ошондой кымбат эле. Булар мындайча айтканда элдин канын сорду да, элдин ушул жоксуздугунан бизнес кылышты да. Ошол элди тоношту, мындай башка тилде айтканда, биздин тилде айтканда, мына элдин канын сорушту да. Ачык эле сорушту. Бул нерсе пандемия учурунда бир канча фактылар бар, далилдер бар, видеолор бар. Ошол кездеги айрылуулар бар, дарылардын кымбат болгону жөнүндө атайын тасмалар бар. Ошол эле учурда биз ошол кездеги органдарга, фин полициясына болобу, монополияга каршы агенттигине болобу, кайрылуулар жазып келгенбиз, чыгарып келгенбиз. Бирок дарылар боюнча, баалар боюнча эч бир жыйынтык чыгарылышкан эмес. Эми булар азыр пандемияда дары дармек көтөрүлгөн жок дегени бул менимче туура эмес, бул уят нерсе, жалган. Ушунча эл билет дейм, бул алиги бир-эки адамдын ортосундагы эле нерсе эмес да, жалпы эл билген нерсе бул. Бул баалар ошол жана айтып өткөндөй эле пандемияга чейин эле болгон, кымбат. Пандемия учурунда тем более кымбат болду, өтө кымбат болду. Дарыларды даже таппай калдык. Бизнесмендер склад кылып бекитип сатып жатышты. Ар ким калаган бааны коюп сатып жатышты. Bir күн келсең 3000, андан кийин 5000, калаганы 7000. Ушундай айласыздан адамдар алып атышты да. Анан мына азыркы учурда деле бул дарыларды арзан деп эч ким айта албайт. Азыркы учурда деле калаган бааны коюп атышкан, текшерген орган жок. Калаган ба, калаганча ушундай монополияда бизнес. Мен эми буйруса мына Садыр Нуркожоевич дагы антын берип, колуна чылбырды алып ишин баштаган болсо, мен ойлойм бул саламаттык сактоо жагына дагы өзгөчө көңүл бурулат деп ойлойм. Жана колдон келсе ушул ар бир район шаарларда ушул
областтык райондук ооруканалардын алдына ушундай гос аптекаларды дагы ачып берет деп ойлойм. Аптека бизнеси азыр ушундай бир эң эле оорчундуу маселе, бирок эң эле ийгиликтүү бизнес болуп калды. Бул ушул нерседен мындай пайда таап байып жаткандар үчүн бул ушундай болуп калды да бизнесчи. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай элибиздин бир 90% ооруйт. 90% болбосо дагы 80% кичине эле башың ооруп кирет. Баш ооруган азыр жаштарыбызда деле көрүп атасыңар да, жаш эле туруп давлениям бар дегени, башым ооруйт дегеничи. Бул бардыгы ошол бардык органдын өзүнүн милдетин аткарбагандыгында жана сапатсыз азык түлүктөрдө. Биз азыр мисалы ашкана дейбизби, кафе дейбизби, аларда деле мындай текшерген эч ким жок да. Санитардык норманы сактаган эч ким жок. Органдар жок текшерген. Адамдар кирип атат, эмне жеп атат, эмне ичип атат билишпейт. Эмненин эти, качанкы эти. Биз ушундай бир эме болуп калганбыз да, бир срок деле карабайбыз, башка деле карабайбыз. Ушуну мен ойлойм, эми жаңы бийлик келсе, жаңы өкмөт башчылар келсе, ушул жөнүндө бир жакшы бир мыйзамдарды, жакшы бир долбоорлорду ишке ашырып, ушулардын баарына чекит коюп, аптекадан баштап ашканадагы чейин жана ошондой эле бизден дагы сунуштар дагы да болсо боло берет. Жалпы элиме кайрылып кетет элем ушул жерден туруп. Көчөдөн тамактанарда албетте ошол жердин санитардык нормасына карасаңыздар, ден соолугуңуздарды караңыздар. Колдон келсе мен айтат элем, көчөдөн тамак жебей эле коюңуздар. Эң жакшысы үйдө тамак жеп, үйдө натуральный нерселерди колдонгон өтөлү. Магазинде дагы бир нерсе аларда срокторун сөзсүз карап. Эми бул нерсени мен эмнеге айтып жатам? Кээ бир адам ойлошу мүмкүн, эми бул нерсени баарыбыз эле билебиз да депчи. Баарыбыз эле билебиз, бирок ошондой бир моментте магазинге киребиз, башка жерге киребизби, же койчу деп коебуз, же эсибизден чыгып кетет, ушу ала беребиз да, срокторун карабайбыз, же башкасын карабайбыз. Ошол, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга ден соолук каалайм, ден соолук тилейм. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү ушул мындай 100%дык өзгөрүүгө барбасак дагы акырын менен бардык нерсени жөнгө салганы биздин бийликтер аракет кылат деп үмүт кылып турабыз азырынча. Бар болуңуздар, барыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен мен Нияз Сариев болдум. Биздин каналга жазылып, ушул акыркы жаңылыктардан, акыркы ой пикирлерден кабардар болуп туруңуздар. Ден соолукта болуңуздар.